Ушулар жайдын күнү суу келгенде сугарылбай калса билбейм, үйгө баргым келбейт да. Ушуну сугарып топук кылып, анан суу ичкенден кийин аягына чейин чыкканга чейин күтүп отурам да. Аягына чейин кайта барам, аягына чыккандан кийин анан ошондо анан үйдү көчтөй кетем. Мен Дүйшөнүп Таалай, Нарын областынын Кочкор районуна Акжар деген айылда төрөлгөм. 1965 жылы 3-июлда. Анан ушу Бишкек шаарындагы Бишкек жашылдандыруу курулуш мекемесинде быйыл буюрса 20 жыл болот. Ушул жерде эмгек кылып жүргөнмө. Эмгек жаман эмес. Ушул жерде эмгектенип, агарып көгөртпегендей иштеп жүрөм. Жерге иштегенден бери далай жаштар келди, жаштарга колдон келгенди көрсөттүк. Анан өзүбүздүн шаар үчүн, Бишкек шаары үчүн эмгек кылып жүрөм. Астыр көптүбү, аспы көп иши кылып, өзүмдүн колумдан келген эмгегимди берип, негизи мурапмын. Азыр деле иштеп атам, мына быйыл Кудай сайын мына жаш үскүрөш жас келип, азыр бул жерде балдар менен иштеп атабыз. Бул газондорду тууралап, ушуларга газон себелди даярдап, ошонун ишинде иштеп атабыз. Жакында мурап суу келип калса башталат, ошондо кайра эле ошол эле бактарга барам. Ушул менин участогумда ушул жерден жана айтпадымбы мурапмын деп. Мурап болуп ушулумуздан 10 жыл мурун тигилген ушулчу. Ошо келгенде бойлору 1,20 болуп эле келген, ушуну тиккенбиз. Анан ушинтип жайында мурап болуп иштеп жүргөндө жумасына 2 жолу сугарып ушундай болуп өстү. Булар баа кичирээк кезинде кыштын күнү кар калың жааганда бутагы сынып калат деп эртең менен эрте туруп алып анан келип алып таяк менен күйүүчүмүн. Азыр эми менден чоң болуп кетти, күйөй албай да калдым мына. Күнүнө 8 саат, эртең менен 8-ден 4кө чейин. Мен жайдын күнү ар кандай. Жайдын күнү түнү да кетип калам, себеби сууга байланыштуу болот. Суу кургак чыгып калса түнчүндө чыгып келем да. Күндүз эле келе бербейт, эми келсе кичине эле келет, анан негизи чоң суу керек дагы. Жок дегенде бир кулак, 2 кулак суу жыгып келишим керек. Тиги магистралдан жөө барып, ошол жактан через Ботсат суу алып келип, ушул алма 7-апрелге чөчүн Лев Толстойго чейин 2 бетин карайм. Андан тышкары ушул Чолпонатийский көчөсү, андан аркысы Авызоо көчөсүн. Территория чоң. Анан эмне кылат эле мына жумуш? Менин келинчегим иштеген. Менден мурун иштеген. Келинчегим стажы 25 жыл го дейм. 3 кыз, 1 эркек балам бар. 18-19 жылдан бери ушул сугарып, жана бактардын баарын өстүрдүм. Эмгегим жаман эмес. Эмгегим ушу баалап ошол кездеги агроном мени ушунча кишинин ичинен көрсөтүп, ушул байке эмгек кылып атат. Мээнет иште деп президенттин Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата ардак карматта татыктуу болгом.